Саламатсыздарбы? Ар кандай макалаларды жазууда, сабактардын иштелмелерин даярдоодо, дил баян эсселерди жазууда, ошондой эле предметтик тесттерди түзүүдө жана башка ар кандай маселелерди чечүүдө сиздерде кыйынчылык болуп атса, анда жасалма интеллектти колдонсоңуздар болот. Жасалма интеллекттин жардамында ошол маселелердин баарын чечип алсаңыздар болот. Жасалма интеллектти колдонуу үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин биз Gemini деген жасалма интеллект менен иштегенди үйрөнөбүз. Ал жасалма интеллект менен иштөө үчүн браузердин адрестик жолчосуна Gemini деп жазабыз. Англисче жазабыз. Gemini деп жазып туруп, Enter клавишасын басканыбызда сайттардын тизмеси чыгат. Бул жерден биринчиде турган Gemini деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Бул сайт менен иштөө үчүн сайтка катталышыбыз керек. Бул жерден начать чат с Gemini деген баскычты басабыз. Баскычты басканыбызда бул жерден сайтты колдонуу боюнча шарттары чыгат. Бул шарттарды окуп чыгышыбыз керек. Эң төмөн жака түшөбүз. Эң төмөн жака түшкөндө бул жерде еще деген баскычтын ордунда принимаю деген баскыч пайда болуп калат. Мына эң төмөн жака түшөбүз. Түшкөнүбүздө использовать Gemini деген баскыч пайда болуп калды. Ушул баскычты басабыз. Баскычты басканыбызда биз сайтка катталабыз. Бул жерден продолжить деген баскычты басабыз. Продолжить деген баскычты басканыбызда мына бул жерден биз бул жерде кайсы аккаунт ачык турса, ошол аккаунт менен катталып калабыз. Бул жасалма интеллектагын чат GPT 3.5 версияга окшош эле иштейт. Бул жерде введите запрос деген жерге биз суроону жазабыз. Биз кандай суроо берсек, жасалма интеллект ошол берген сурообузга жараша маалыматтарды даярдап берет. Ошондой эле бул жерден 3 сызыкты бассак, бул жакта толук меню жүктөлөт. Бул жерден улам биз суроо бергенибизде, ал суроо бул жака чатка сактала берет. Бул жерге биз суроону жазып атканда суроону туура беришибиз керек. Бул жасалма интеллект кыргыз тилине жакшы түшүнбөгөндүктөн биз суроолорду орус тилинде беришибиз керек. Эгерде суроолорду орус тилинде берүүдө кыйынчылыктар болсо, анда переводчикти колдонсоңуздар болот. Переводчиктин жардамында сиздер суроолорду орус тилине которуп алып, андан кийин бул жака алып келип койсоңуздар болот. Мисалы, бул жерге суроону жазабыз. Напишите план урока на тему квадратное уравнение деп жаздык. Жазгандан кийин бул жерден жөнөтүү баскычын басабыз. Эгерде сиздер суроону голосовой түрүндө берүүнү кааласаңыздар, анда микрофонду колдонсоңуздар болот. Ошондой эле суроону сүрөт түрүндө берүүнү кааласаңыздар, анда изображениянын белгисин басып, сүрөт түрүндө берсеңиздер да болот. Бул жерден жөнөтүү баскычын басабыз. Басканыбызда жасалма интеллект бизге квадраттык теңдеме боюнча сабактын иштелмесин даярдап берет. Мына сабактын иштелмесин даярдап берди. Бул жака сакталып калат. Кийин ушул жерден сиздер тапшырмаларды ушул жактан тапсаңыздар болот. Эми бул сабактын иштелмесин даярдагандан кийин бул иштелмени биз көчүрүп алсак болот. Же болбосо ушул жерде эле Google документке сактап алсак болот. Ал үчүн бул жерден поделиться баскычын басабыз. Поделиться баскычын баскандан кийин бул жерден экспортировать в документы деген баскычты бассак, биздин документибиз Google документке автоматтык түрдө сакталат. Экспортировать в документы дегенди басабыз. Басканыбызда мына создание документа деп ушул документти түзүп атат. Түзүп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Документти түзүп бүткөндөн кийин бул жерден открыть документы деген баскыч пайда болуп калат. Ушул баскычты басабыз. Басканыбызда бул документибиз Google документке автоматтык түрдө сакталып калат.
азыр жүктөлүп атат. Мына Google документке сакталып калды. Башкача айтканда Google документ бул Word'дун онлайн версиясы. Бул жерде бул документибиз ушул аккаунттун ичиндеги Google дискке напишите план урока на тему квадратное уравнение деп сакталып калды. Бул жерди биз өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн бул жерди өчүрөбүз дагы. Квадраттык теңдеме деп жазып койсок, бул документибиз Google дискке квадраттык теңдеме деген ат менен сакталып калат. Эми бул документ орус тилинде болгондуктан ушул жерде эле биз бул документти кыргыз тилине же болбосо башка тилге которуп алсак болот. Ал үчүн бул жерден инструменты деген вкладканы тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерде перевести документ деген бар. Ушул перевести документ дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин бул жактан выберите язык деп турат. Ушул жерди бассак тилдер чыгат. Бул жактан кыргыз тилини табабыз. Мына кыргызский дегенди тандадык. Андан кийин перевести деген баскычты басып койсок, бул документибиз кыргыз тилине которулуп калат. Мына кыргыз тилине которулуп калды. Ушул жерде эле биз автоматтык түрдө кыргыз тилине которуп алсак болот. Бирок кыргыз тилине которгондон кийин бир сыйра окуп, туура эмес жерлерини редактировать этип коесуздар. Бул документ переведенная копия документа квадраттык теңдеме деп Google дискке автоматтык түрдө сакталып калды. Мына бул жерден азыр биз жаңы вкладка ачып, бул жерден 9 чекитти басып туруп, диск дегенге кире турган болсок, документибиз автоматтык түрдө мына дисктин ичине сакталып калды. Бул жерде азыр сакталган документтер список түрүндө чыгып турат. Бул жерден таблица түрүндөгүсүн тандасак, чоң болуп чыгат. Мына бул биринчиси орусча варианты, ал эми переведенная копия документа деген бул кыргызча варианты. Бул документтер автоматтык түрдө Google дисктин ичине сакталып калды. Кийин Google дисктен ачып алып колдоно бересиздер. Мына ачкандан кийин бул жерден принтердин сүрөтүн басып, белгисин басып, принтерден чыгарып алсаңыздар да болот. Ушундай кылып сабактын иштелмелерини даярдап алсаңыздар болот. Эми экинчи варианты, бул жерден бул документти копировать этип алып, Google переводчикке алып барып, кыргызчага которуп, андан кийин Word'ко алып барып койсоңуздар да болот. Ал үчүн 3 чекитти басабыз. 3 чекитти баскандан кийин бул жерден скопировать деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда бул текст көчүрүлдү. Көчүрүлгөндөн кийин бул жактан плюс белгисин басып жаңы вкладка ачабыз дагы. Бул жерге Google переводчик деп жазабыз. Google переводчик деп жаздык. Жазгандан кийин бул жерден Google переводчик сайтын ачабыз. Ачкандан кийин бул жерден определить язык тандалып тура берет. Бул жерге биз кайсы текстти койсок, ал текст кайсы тилде жазылган болсо автоматтык түрдө өзү аныктап алат. Бул жерге көчүрүлгөн текстти коебуз. Койгондон кийин бул жактан кыргыз тилини тандайбыз. Эгерде бул жакта кыргыз тили жок болсо, бул жерден ылдый карап турган стрелканы басабыз дагы. Бул жактан кыргыз тилини табабыз. Бул жактан кыргыз тилини табабыз. Мына кыргызский. Кыргыз тилини тандап койсок, мына бул жерден текстибиз кыргыз тилине которулуп калды. Андан кийин бул текстти белгилеп көчүрүүнүн кереги жок. Жөн эле бул жерден копировать белгисин басып койсок, кыргызча текст көчүрүлдү. Көчүрүлгөндөн кийин Word программасын ачабыз дагы. Новый документ деп туруп, бул жака текстти коебуз. Текстти койгондон кийин редактировать этебиз дагы, сактап алабыз. Ушундай кылып сактап алсаңыздар да болот. Бул экинчи ыкмасы. Эми ушул темага байланыштуу. Азыр бул жерден сиздер бул жака суроону жазсаңыздар, ошол суроону ушул темага байланыштырып жазат. Эми бул жерге мисалы создайте задание на эту тему деп жазып туруп, суроону жөнөтсөк, ушул темага байланыштуу тапшырмаларды даярдап берет. Суроону жөнөттүк.
жөнөткөндөн кийин ушул темага байланыштуу тапшырмаларды даярдай баштайт. Азыр даярдап атат. Мына бул жерден тапшырмаларды даярдады. Тапшырмаларды даярдагандан кийин жанагындай кылып эле көчүрүп алсаңыздар болот. Эми жаңы чат түзүү керек болсо, бул жерден новый чат деген кылсак, жаңы чат түзүлөт. Мына кийинки жаңы чатыбыз биринчи түзгөн суроого байланыштуу болбойт. Эми бул жерге мисалы создайте тест по математике для 6 класса деп жазып туруп, суроону жөнөтө турган болсок, 6 класстарга математика боюнча тесттик суроолорду даярдап берет. Мына тесттик суроолорду даярдап атат. Мына бул жерден ушундай кылып тесттик суроолорду даярдап алсаңыздар да болот, же болбосо конкреттүү бир теманы берсеңиздер да болот. Создайте тест на тему уравнения для 6 класса деп туруп жөнөтө турган болсок, теңденме жөнүндө тесттик суроолорду даярдап берет. Мына бул жерден 5 суроо. Эгерде бул тесттик суроолорду дагы жанагындай кылып экспортировать в таблицы десеңиздер, Excel'ге экспорт кылып берет. Мына мисалы экспортировать в таблицы десеңиздер, бул тапшырмаларды Excel'ге экспорттоп берет. Excel'ге экспорттоп берди. Бул жерден дагы сиздер принтердин жардамында кагазга чыгарып алсаңыздар да болот. Ушундай эле бул жактан жанагындай кылып эле поделицаны басып туруп, бул жерден экспортировать в документы десеңиздер, Google документке экспорттоп берет. Же болбосо жанагындай кылып эле 3 чекитти басып туруп, бул жерден скопировать этип алып туруп, көчүрүп алып барып койсоңуздар да болот. Улам башка темада суроо бере турган болсоңуздар, бул жактан новый чат деп бере бересиздер. Бул жерде улам сиздердин сурооңуздар сактала берет. Мурдагы суроого кайтып баруу үчүн ушул жерди бассаңыздар, мурдагысына кайтып бара берет. Кайрадан колдоно бересиздер. Ушундагы ар кандай маселелерди чечүүдө, мисалы бул жерден азыр дагы новый чат деп туруп, эми бул жакка теңдемени жазып коет. Мисалы решите уравнение, тапшырмаларды чыгарсак болот. Решите уравнение бул жерге жөнөкөй эле теңдеме жазып туралы. 3х минус 6 барабар 12 деп коет. Андан кийин бул суроону жөнөтөбүз. Жөнөтсөк, бул теңдемени бизге чыгарып берет. Мына теңдемени чыгарып берди. Кандай татаалдыктагы маселе болсо дагы чыгара берет. Мисалы кайсы предметтик тапшырма болсо дагы берсеңиздер боло берет. Химия болобу, физика болобу, англис тили болобу, жана башка предметтер. Эгерде сиздер кайсы бир маселелерди чече албай калсаңыздар, жасалма интеллектти колдонуп, жасалма интеллекттин жардамында ал маселелерди чечип алсаңыздар болот.